يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Mezgillerде бири-биринен айырмалап бизге көп жакшылыктарды сунган улуу Аллах Таалага мактоолор болсун. Бул албетте Рамазан айы. Бул айда күнөөлөр кечирилет. Рамазан айынын кирип келүүсүнө дагы саналуу күндөр, саналуу сааттар калды. Мына ушул улуу айда адамдардын күнөөлөрү кечирилет. Жана бул айда күнөө жасоо деген нерсе азаят. Ибн Аббастан келген хадисте мындай деп айтылат: Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адамдардын эң берешени эле дейт. Жана Рамазан айы келсе дагы, Рамазан айы келсе дагы да берешен болуп кетет эле. Берешендиги күчөп, ашып ташып кетет болчу дейт. Биз бул Рамазан айынан кандай пайдаларды алабыз? Кандай максатта орозо кармайбыз? Кандай кылсак, кандай орозо тутсак, кандай кылсак Кур'ан сүннөткө ылайык орозо кармаган болобуз? Аллах Таала Кур'анда мындай деп айтат: А'удhu billahi minashshaytanir rajim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Бұл аяттың маңызы мындай: Біз китепте, Құранды тандап алған пенделерибизге, мындайча айтканда, Мухаммадтын үммөтүнө мурас кылып бердик. Ошол үммөттүн арасында өзүнө зулум кылгандары, мындайча айтканда күнөө жасап зулум кылгандары, жалаң важипти аткарып, арамдан сактануу менен гана чектелген орточолору да бар. Мындайча айтканда муктаситтери. Жана алардын арасында Аллахтын рухсаты менен сооп иштерди бири-бирине атандашып жасагандары да бар. Бул аларга Аллах берген эң чоң фазилет. Бул аяттын тафсирине өзүнчө бир сабак кылуубуз керек. Бирок мына ушул аяттагы залимун ли нафсих жана муктасид жана сабикун бил хайрат, мына ушул айтылган мына ушул үч түрдөгү ошол мусулмандардын үч түрдөгү ошол өзүнө зулум кылгандары бар экендиги, жана жалаң важиптерди аткарып арамдан сактануу менен чектелген орточолор бар экендиги, булар муктаситтер, жана жакшы иштерде өтө алдыңкы орунга чыгып кеткен сабикун бил хайраттар бар экен. Эми бул аятты мына ушул орозого байланыштырып, Рамазан айына байланыштырып түшүнө турган болсок, азыркы кезде мусулмандардын абалы мына ушул аятта айтылган абалдагыдай. Бул Рамазан айында өзүнө зулум кылган адамдар бар. Мындайча айтканда залимун ли нафси. Өзүнө зулум кылган адамдар бар. Бул киши, өзүнө зулум кылган киши мусулман. Биринчиси бул залимун ли нафси, өзүнө зулум кылгандар. Бул кандай? Бул кишиге Рамазан айынын кирүүсү, Рамазан айынын келүүсү, Рамазан айынын башталуусу бул кишиге оор батат. Анткени ал өзүн
Бул Рамазан айында Рамазанга чейин жасап жүргөн мубах иштерден өзүн тыят. Өзүн жеп ичүүдөн тыят. Жана арам нерселерден өзүн тыят. Бирок бул тыйылуу жана жеп ичүү, шахват, мубах нерселерди таштоо бул киши үчүн орозо туткан абалда Рамазан айында оор батат. Оор батат. Өзүн түрмөгө түшүп калгандай сезет. Бул киши өзүн орозону бузуучу иштерден, мубах нерселерден тыят. Жана өзүн арамдан тыят. Бирок ал киши үчүн Рамазан айы өтө оор сезилет. Күндөрү, сааттары оор сезилет. Качан бүтсө экен деп эңсейт. Аллах өзү сактасын. Мындай абалда Рамазан айын күтүп алуудан, мындай абалда Рамазан айында орозо тутуудан. Бул биринчи тайпадагы мусулман болгон, бирок өзүнө зулум кылган адамдар. Экинчи тайпадагы адамдар булар муктаситтер. Муктаситтер деген кимдер? Бул айдын кирүүсүнө капада болбойт, оор батпайт. Бирок бул киши орозону өз адатына көрө ата бабасы орозо туткан жолун жолдоп, мына жалпы адамдар орозону баштады деп орозо тутат. Бул айдын кирип келүүсүнө сүйүнбөйт, жана капада болбойт. Колунан келишинче Аллахтын буйругуна моюн сунганга аракет кылат. Бул муктаситтер дейилет. Үчүнчү топтогу кишилер. Булар Рамазан айы келбей туруп сүйүнүшөт. Рамазан айы кирбей туруп, жетип келбей туруп, башталбай туруп сүйүнүшөт. Күнү түнү бул айды күтүп санап жашашат. Бул айды чоң мүмкүнчүлүк деп билет. Тообасын жаңылайт. Бул айдын жакындап келе жаткандыгына сүйүнөт. Бул айдын бүтүп баратканына, ошол Рамазан айынын бүтүп баратканына капаланат. Бул айдын кирип келгенин ошол баласы төрөлгөндөй сүйүнөт. Бала төрөлгөндөй сүйүнөт. Мисалы үчүн бир кишинин аялы төрөсө, уул төрөсө же кыз төрөсө кандай сүйүнөт? Бул тайпадагы кишилер Рамазандын кирип келгенин бир инсан ошол баласы төрөлгөндөй сүйүнөт. Же адамдар дүйнөлүк баалуу нерселерге сүйүнгөндөй сүйүнөт Рамазандын кирип келгендигин. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат: "Мен сама Рамадан иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min zanbi." Ким Рамазан айынын розосун иман менен, Аллахка иман келтирген абалда, жана ажыр соовун үмүт кылган абалда орозо кармаган болсо, мурдагы күнөөлөрү кечирилет дейт. Жана Аллах Таала орозо тууралуу мындай деп өзүнүн хадиси кудусисинде мындай деп айткан: "Куллу амали ибни Адам лаху илля сом фа иннаху ли ва ана ажзи бихи." Адам баласынын бардык амалдары өз үчүн, ал эми орозосу мен үчүн, анын соогун мен өзүм беремин дейт. Бул хадисте Аллах Таала орозонун соогу пенделин туткан орозосу мен үчүн деп айтты. Жана орозонун ажыр соогун чектеп койбоду. Бул айдын соогун бир чектебегенден кийин бул айдын ажыр соогун чексиздигине жана улуулугуна далалат кылат. Бул адамдар бул айдын кирип келүүсүнө сүйүнөт. Кала берсе бири-бирине кабарлайт. Өткөн салихиндер бул айдын кирип келүүсүн бири-бирине кабарлашкан. Ибн Ражаб рахимахулла айтат: "Бул айды Рамазан айын ошол кантип сүйүнчүлөп болбосун" дейт. Бул айда бейиш эшиктери ачылып жатса, тозок эшиктери жабылып жатса, шайтандар чынжырланып жатса, акылдуу инсан эмнеге сүйүнбөсүн дейт. Бул айдын кирип келүүсүнө бейиш эшиктери ачылып жатат, тозок эшиктери жабылып жатат, шайтандар чынжырланып жатат. Иш жеңил экен. Ким Аллахка кайта турган болсо, жана
Аллахка жакындай турган болсо бул айда. Бул айда Аллахка чыныгы ибадат кыла турган болсо гана. Жана ким чоң соопторго жетише турган болсо, мына ушул айда аракет кылуубуз керек экен. Жана ошондой эле Аллах Тааланын тозоктон азат кыла турган пенделери болот экен бул айда. Бул нерсе Рамазан айынын ар бир түнүндө болуп турат дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Рамазан айынын ар бир түнүндө тозоктон кутулган пенделер болот экен. Тозоктон кутулган пенде эч качан тозокко кирбейт. Ушул орунга жетүү үчүн эмне кылуу керек? Аракет кылуу керек. Бул төмөнкү азыр окула турган аят орозонун парыз болгондугуна далил болгон аят. Аллах Таала Куранда айтат: "Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус-сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун." О Аллахка иман келтиргендер, силерден мурунку элдерге орозо, Рамазан айынын орозосу парыз кылынган сыяктуу, орозо кармоо парыз кылынган сыяктуу силерге дагы орозо тутуу парыз кылынды. Такыба болушуңар үчүн. Орозодон максат, орозо тутуудан максат такыба болуу экен. Бул ислам өркүндөрүнүн бири болуп саналат, Рамазан айынын орозосу. Муну менен пенде Аллах жараткан максатын билип Аллахка ибадат кылат. Жана Аллахка кул экендигин бул айда пенде түшүнүп жетет жана сезет. Пенде күндүз орозо болот, түнү кыямда, мындайча айтканда таравих намазда, түнкү намазда жана Куран окуйт. Ушинтип пенде такыбалуулар даражасына жетет. Өткөн салихиндердин орозосуна карай турган болсок, өткөн салихиндер баарысы күндүз орозо болушкан, түндө намазда турушкан жана Куран окушкан. Куран тилаватын менен алек болушкан. Мына ушинтип алар муттакиндер даражасына жетишкен. Мына ошондуктан бул айда Куран-ы Керимди окууну көбөйтүп жиберүү керек экен. Өзгөчө көбөйтүү керек, өзгөчө мамиле болуу керек бул айда. Аллах Таала Куранда айтат: "Шахру Рамадан аллази унзила фихи Кур'ан." Рамазан айында Куран-ы Керим түшүрүлдү дейт. Имам Малик рахимахулла хадис илимин токтотуп, Куран менен алектенет экен Рамазан айы кирип келсе. Жана имам Зухри рахимахулла да Рамазан айында Куран окуу менен алек болот экен, хадис илимин токтотуп. Имам Бухари рахимахулла күн сайын бир жолу Куранды хатым кылат экен. Имам Ахмад рахимахулла ар 3 күн сайын Куранды хатым кылат экен. Мындайча айтканда, башынан аягына чейин окуп чыгат экен. Ал эми акыркы 10 күндүк кирсе, ар бир түндө Куранды башынан аяк окуп хатым кылган экен. Алар Аллахтын китебине өзгөчө мамиле жашашкан. Жана Аллахтын китеби менен жашашкан. Абдилла ибн Амрга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан экен: "Иқрa'ул Кур'ан фи кулли шахр." Сен Куранды ар бир айда башынан аягына чейин окуп чык деген экен. Башынан аягына чейин окуп чыгып тур деп айтат экен. Ошондо Абдулла ибн Амр айтат экен: "Культу инни ажиду кува." О Аллахтын элчиси, мен кудуретим жетет. Мен күчүм жетет. Десе, "Кала фақрауху фи 20 лейлатан." Ар бир 20 күндө, ар бир 20 түндө анда Куран-ы Керимди башынан аягына чейин окуп чык дейт. Ошондо айттым дейт: "Инни ажиду кувватан." Я Расулулла, менин кудуретим жетет, күчүм бар, күч кубатым жетет мындан да көбүрөөк окуганга. Деп айтканда, "Кала фақрауху фи 7 ва ла тазид аля залик." Анда ар бир 7 күндө окуп тур Куранды башынан аягына чейин, мындан ашырбагын дейт. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам муну Рамазан айынан башка айда айткан болсо, эми Рамазан айында Куранды мындан дагы көп окуу керек экен. Куранга өзгөчө мамиле кылынат Рамазан айында. Жана бул айда 1000 айдан артык болгон кадыр түн бар. Кимдир бирөө Меккеде бир рекет намаздын сообу, ажыр сообу 100 000 десе сүйүнөт. Бир садаканын сообу 10 эсе экен десе сүйүнөт. Мадинада бир рекет намаздын сообу 1000 экен. Ошол 1000 экен десе, 1000 сооп экен десе, ажыр сообу 1000 экен десе сүйүнөт. Ал эми Рамазан айындагы кадыр түн 1000 айдан жакшы экен десе,
кайсы имандуу инсан сүйүнбөй койбосун. Жана ошондой эле бул кээ бир ахли илимдер бул 1000 айдан деп кадыр түндөгү ибадатты ошол бир сан менен дагы чектеп максат кылынбайт деп айтышкан экен. Бул түндүн кадыры улуу, өтө улуу, чексиз деп айтышкан экен. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Кад жаакум шахру рамазан", силерге Рамазан айы кирип келди. Шахрун мубарак, ыйык Рамазан айы. Ифтарадаллаху алейкум сияма, Аллах Таала силерге бул айдын розосун парз кылды. Яфтаху фиха абвабул жанна, мына ушул айда Рамазан бейиш эшиктери ачылат. Бейиш эшиктери ачылып жабылып турат экен. Аллахтын каалоосу менен бейиш эшиктери ачылат, Аллахтын каалоосу менен бейиш эшиктери жабылат. Ва юглaqu фиха абвабул жахим, тозок эшиктери жабылат экен. Тозок эшиги дагы ачылып жабылып турат экен. Ва тагуллу фихи шаятин, шайтандар чынжырланат экен. Фихи лайлатун хайрун мин алфи шахр, ал айда, Рамазан айында 1000 айдан артык болгон кадыр түн бар дейт. Ман хурима хайраха фақаду хурим, ким ал түндүн жакшылыгынан куру калган болсо, чындыгында жакшылыктардан, ажыр сооптордон куру жалак калыптыр дейт. Бул түндөгү ибадат 83 жылдык ибадаттан абзел экен. Канча жашайбыз? Ким өзүнө кепилдик берди? 83 жыл жашаймын деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өмүрү 63 жыл болду. Жана бир хадисинде айтат: "Менин үммөтүм 60 жаш менен 70тин арасында аралыгында өтүп кетет" деп айткан. Ошондуктан эч ким бананча жыл жашаймын деп эч ким өзүнө кепилдик бере албайт. Жана бул Рамазан айы, Тоба айы, дуа айы. Айша радиаллаху анха айтат: "Мен айттым: О Аллахтын элчиси, араайта ин алимту айя лайлатун лайлатул кадр", о Аллахтын элчиси, кайсы Рамазанда, кайсы түн ошол кадыр түн экендигин билип калсам, ошол түн кандай дуа кылайын деп сураганымда, акулу фиха кала кули, мага айтты, ошол түнү мындай дуа кылгын деди: "Аллахумма иннака афувун тухиббул афу ва'фу анни фa'фу анни". Ушул дуа экен. Анан Рамазан айы жалкоолуктун, уйкунун айы эмес, садака айы, жакшылыктын айы. Бул айда ажыр сооптордун чеги жок экен. Орозо менен сүйүнөбүз. Орозо шахватты сындырат. Орозо менен ошол пенденин, мусулман пенденин жашоосу өзгөчө башталат. Жаман адаттарыбызды таштоо үчүн бир мүмкүнчүлүк болгон ай. Кээ бирибиздин колубузда, же бутубузда, же тилибизде бир жаман адаттарыбыз бар. Ошол адаттарыбызды таштоо үчүн эң мүмкүнчүлүк, ошол адаттарды таштап калуу үчүн мүмкүнчүлүк болгон ай болуп саналат. Бул айдын кадырына жете билели. Рамазан айы 2 жыл эмес, 1 жыл эмес, 6 ай эмес, 5 ай эмес, 2 ай эмес, саналуу гана күндөр, айга карап 29 күн же 30 күн орозо кармалат. Аллах Таала мына ушул берекелүү айга баарыбызды жеткирсин, жана мына ушул айда баарыбызды таква пенделеринин катарына кошкон болсун. Субханакаллахумма хамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.